основной запас ушул жерде сакталат да. Бул жерге атайын кийинип туруп, кирип, анан кийин порядкалашат да. Жалал-Абад облустук кан борборунда электр жарыгы 3 сааттай өчүп калса, 2 тоннадай кандын плазмасы жарактан чыгат. Бул абал ооруканага түшүп, канга муктаж бейтаптарга кооптуулук жаратат. Мындан улам бул медициналык мекеме убактылуу электр энергиясын берүүчү генераторго муктаж болуп келет. Бул неместик өнүгүү банкынан келген, бул немелер аппараттар. Бул морозильник деп аталат, мунулар холодильниктер. Булар аябай мощный жакшы иштейт, анан кийин свет өчүп калганда эми бардык жерде бирдей өчөт да. Өчкөндө булардын немеси бузулуп калат да, плазмалар эрип кетет. Эрип кеткенден кийин алар жарактуу болуп калат. Адамдарга бейтаптарга куйганга коркунучтуу. Ошон үчүн биз суранып атабыз, бизге генератор керек. Генератор болсо ушундай нерселер көйгөйлөр болбойт эле да. Генератордун баасы 2 миллион сомду чапчыйт. Бирок бул мекемеде аны сатып алууга мүмкүнчүлүк жок. Боржиев бул багытта шаардык мэрияга, президенттин облустагы өкүлчүлүгүнө, саламаттык сактоо министрлигине кайрылган. Бирок натыйжалуу жыйынтык жок. Өкүлчүлүк темирчилерди издөөгө сунуш берсе, министрлик бул жылга каражат жоктугун билдириптир. Биз мына жергиликтүү мэрияга кайрылдык, президенттин өкүлчүлүгүнө кайрылдык, анан өзүбүздүн министрликке кайрылдык. Алар азыр бюджетке быйылкы жылга акча каралбагандыгы боюнча бизге жазып беришкен. Анан эмдиги жылкыга караштырып көргөнгө да алардан да суранып кайрылып атабыз. Бирок мына өкүлчүлүктөн бизге сунуш түшкөн, демирчилер аркылуу алып канга аракет кылыңыздар деп, ошол боюнча биз иш алып барып атабыз. Бул мекемеден облустун булуң бурчуна күнүнө 10 литрден 50 литрге чейин кан жөнөтүлөт. Мындан улам кан плазмасы жарактан чыкса, шаарга гана эмес облус бейтаптарына да коркунуч күч. Оор операциялар токтоп калышы мүмкүн, анткени бул адам өмүрүн сактап калууга эң керектүү компонент. Мындагы кандын басымдуусу төрөт бөлүмдөрүнө жана жүрөк кан тамыр оорулууларына жумшалат. Ушул тапта кан борборундагы муздаткычта баш аягы 2 тоннадай кандын плазмасы -40 градуста сакталып турат. Кыш мезгили жакындаган сайын энергетиктер жарык өчүү тобокелчилиги бар экенин айтып, коңгуроо кагып келишет. Эгер борбордо жарык өтсө, муздаткыч да иштебейт, бирок анын күчү 3 саатка чейин плазманы бузбай сактап бере алат. Жерде биз баягы күндүн берчү запастарды алып коебуз да. 200-300 литрге чейин плазма турат. Мындан музга атак тонналап биз чоң да морозильник камерада сактайбыз. Акыркы күндөрүдө электр жарыгы көбүрөөк үзгүлтүккө учурап жатат. Бул көрүнүш мекеменин кымбат аппараттарын иштөөсүнө таасир берүүдө. Президенттин өкүлүнүн орун басары Забековдун айтымында, жабдык сатып алууга каражат жок. Ал эми светти үзгүлтүксүз берүүгө тапшырмалар берилгенин айтат. Деген менен энергетиктер бул абалды оңдоп түзөө жумуштарына байланыштырат. Мындай учурда кооптуулук жаралбоосу үчүн мекемеде генератор болушу керектигин билдиришет. Бүт эле больницаларда ошондой кымбат дармектер турган жерде, ошондой донорский плазмалар турган жерлерде негизи бир жактан линия болуш керек, анан резервдик дагы линиясы болуш керек. Андан сырткары ошо рекомендация берилген генератор дагы болуш керек. Генератор коюлуш керек. Өчүлөр боюнча кышка даярдык көрүп атабыз да. Өчүлөр боюнча ал жерде бизде кан борборунда эгерде өчүп калса, биз 20 мүнөттүн ичинде, жарым саатка жетпей, кайра башка аба чогуласына улап, кайра восстановить этебиз да линиябызды. Жалал-Абад облустук кан борборунун базасында 6000 чукул донор бар. Анын 80% бейтаптын туугандары жана акылуу донорлор. Ал эми 20-25% ыктыярдуу канын берген жарандар. Мында күнүнө 10дон 100гө чейин жаран келип кан тапшырып кетишет. Бүбүсара Орозалиева, Шаразат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.